Agarda bir jasыл kılbasa mına jaş baldardın kanı suyuk. Varım anan keyin topalong bolup yerde muşa çıkıp, janjal çıkıp 5-6 adam ölüp ketsem ne bolat? Bu yakındagı oyla kılada. Облустук соттун алдына чогулган бул жарандар Жапалак айылынын тургундары. Алар Жапалактагы арматура заводдун кайра иштөөсүнө каршылыгын билдирип жатышат. Буга чейин Жапалактагы бул заводдун ишмердүүлүгүн токтотуусун талап кылып, Ош шаардык сотуна кайрылышкан. Шаардык сот заводдун аталган аймакта ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салып, башка жерден жер бөлүп берүү маселесин Ош шаардык мэриясына милдеттендирилген. Бирок завод жетекчилиги бул чечимге нааразы болушуп, облустук сотко кайрылышкан. Ал эми жапалактыктар облустук сот завод жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүп алган деп күмөн санап турушат экен. Keçe 28-күнгө сот болуш керек эле. Keçe 28-күнү биз сотко келсек, заводдун эгасы жүрөткөн мен по-любому силерди жеңем, мен заводду иштетем. Bir çamadan akşam gitti menin de. Bu sotko bizdin işenmegенибиздин себеби, bular hem sotlar özleri ayttat. Bizge deyt az gündün içinde rotatsiya bolat 30'una çeyin. Biz oşoga çeyin bu işinlerdi cevap bitirip geçişimiz gerek deyt. Bul degeni zavodun emesinde çıkarıp verip paydasına geçişimiz gerek degeni da. Biz kanda yaşayız mı akırım ne kılavuz be? Bir caka göçük eteyli. Temir zavod dursun biz göçük eteyli. Zavodun gereği yok. Zavodun gereği yok. Kul eme javulsun dağı başka caka aparıp kuraversin kalagan cağına. Elge ziyan getirmesin. Bizden suranışımız üçün elge ziyan getirmesin. El özünün tirikçiliğine zor koyacak. Sizlerin ayılınızdan kaç aralıkta turar? Ayılın içinde turar. O şehirde yakın yaşayın. Ayılın içine ne kurban var. Чогулгандар эгер завод соттон утуп чыгып, ишмердүүлүгүн кайра улантса, жашоочулардын ден соолугуна коркунуч жаратат дешүүдө. Алар ансыз деле арматура иштеп чыгарган завод иштеп турган учурда тургундардын ден соолугунда көйгөй жаралып келгендигин айтышты. Аллергический бронхиальный астма ооруп атабыз. Канча жаш балдар ооруп атат. Канча адамдар өлдү астмадан. Бул неизлечимый касал экен. Абадан келет экен дагы öpkön işten çıkarat eкен. Hem budan daşık dağı ne kılış gerek enen ki? Kaça yıldan beri işlep yapıyorsunuz? Ol 2014 15 7 yıl 8 yıldan beri işlep atat. Oşonun ki buna biz asma olup orup plant ketabız. Oşo 1 yıldan beri havabız tazarıp, jakşı olup, bak daraklar jakşına oyunca ösüp kaldı. Emi onu bayağı yaşlarganda tiyizdat başkasını devret. Bizdin yaştagı deme tangalan bir şey balakta. Men tengdüler paşlık almadı 70'ke çıkan adamlardan. Kança ziyan onu izildegen adam yok. Аталган ишкана кытайлык компанияга таандык. Заводдун жетекчилиги тургундардын аракетин мыйзамсыз деп баалайт. Аталган завод жайгашкан аймак өндүрүштүк аймак болуп, баардык нормалар сакталган дейт. Ал эми заводко жакын салынган турак-жай курууга уруксат берген деген жергиликтүү бийликтин кетирген катасы деп эсептейт. 2016-жылдын январь айынан бери иштейт. Ошол айдан бери ар жылы плановый проверкадан өтүп турган. Экологиядан жанагындай разрешение биздин жанакы твердо бытовый отходторго, атмосферага чыгарылуучу атайын разрешениялар убагында өз убагында алып турганбыз. Бул оң жагында дагы, сол жагында дагы кирпич завод турат. Союз мезгилинен бери промзона деп аталат. Ал эми промзонанын менен жеке турак үйлөрдүн ортосунда 300 метр санитардык норма так сакталган. Анан ошол 300 метр нормага дагы жанакы үйлөрдү, жилойлорду берип берген, бул уже жергиликтүү бийликке претензия коюш керек да. Жапалактыктар буга чейин да бир нече жолу бул заводдун ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, ишкананын жабылышын талап кылып келишкен. Мындан кийин өндүрүш жетекчилери чет элден $150,000 түтүндү тазалоочу фильтр алып келип орнотушканын билдирген болчу. Бирок буга карабай тургундар ишкананын ишмердүүлүгүн токтотуусун талап кылып келишет. Ал эми бүгүнкүгө белгиленген сот отуруму жашоочулардын нааразычылыгынан кийин 19-майга жылдырылды. Ошол заводду башка жака жылдыруу ошол элдин арасынан чыгаруу боюнча дуарыз менен кайрылышкан. Ал дуарыз ошо 28-февралдагы чечим менен канааттандырылган. Ал чечим менен нааразы болуп, Honda компания ЖЧКсынын өкүлү Ош областтык сотуна апелляциялык тартипте даттануу келтирген. Бүгүнкү күндө Ош шаардык сотунун өндүрүшүндө иш каралып атат. 19-майга 16:00 жылдырылды.
Аталган завод ишмердүүлүгүн жүргүзгөн учурда жашоочулардын 20%, кытайлык жарандар болсо 80% жергиликтүүлөрдөн иштеп келген. Бирок жашоочулар аталган заводдо иштөө ден соолукка олуттуу зыян алып келгенден улам жалаң гана лөлүтектүү жарандар жумуш кылчу эле дешет. Ошол эле учурда ишмердүүлүк жүргүзүп турган кезде ишкана жергиликтүү казынага 1 миллион сомдой салык төлөп турган. Рыспай Мажидов, Тимирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.